Короотолгон бул койлор Ат башынын Бирлик айылындагы Самудин Мурзахматов атындагы орто мектебинин койлору. Башталгыч классты ысык тамак менен камсыздоого жана мектептин ар кандай кем карчын чечүүгө жумшалат. Азыркы тапта 100 баш кой бар. Башында алгач бир 9 эчки, 6 кой менен башталган. Мындан сырткары ушул айыл өкмөттөн каражат бөлдүрүп, ушул сарайды 2016 жылы атайын курганбыз. Мугалимдердин жардамы менен, кенже кызматкерлердин жардамы менен атайын ушу көмөк чарбанын малына ушу сарайды салганбыз. Койлорго тоют топтоо үчүн мектепке тиешелүү 3 гектар айдоо жери дагы бар. Мугалимдер жааматы чөптүн малында биргеликте жыйнап алышат. Ал эми техникасы бар айыл тургундары көмөктөшүп, бекер эле чаап, тартып берип турушат. Бизенде 4 баш кой байлоодо. Булар буйруса семирди, сойгонго даяр. Бияктагы малдар болсо, жарымынан көбү Кудай буйруса туйт. Бул койлорду биз көздүн карагындай сактайбыз, карайбыз. Биз өзүбүздүн койлорго караганда буларга аябай тыкыр көзөмөл жүргүзүп, буларга аябай көзөмөлдөп, карап, жакшылап багабыз. Булар эми туутка даяр болот. Буйруса март менен тууса, бизге да бир жардамчы келет. Ошо экөөлө ушу малдарды туудуруп, ушу малдар менен чогуу карап, ушуларды төлүн түшүрүп, анан жайлоого кетиребиз. Бул демилгени мурдагы мектеп директору көтөрүп чыгып, айыл элинин колдоосу менен ишке ашкан. Башында чакан мал менен эле башталган. Алдыда бодо малда кошуп, балдарды сүт менен да камсыздасакпы деп турушат. Учулгандан бери ушул көзөмөлүндөмүн. Ушу көзөмөлдө бир 9 киши барбыз. Убагында керектүү малдарын айтып чыгарып, мисатайын протокол түзүп беребиз, улусатын беребиз. Өздөрү керектүүчүлөр керектейт. Муну көбөйтсөкпү деп атат. Анан мындан сырткары быйыл күзүндө уй баласынан бирди берсем деп атам, дагы көмөк чарба кошумча кылып. Анан башын кармап келет. Мектепке да чоң рахмат. Ушуну кармап, өзү эле түйшүк чоң. Мектепте жалпы 110 бала ысык тамак ичет. Алар үчүн ай сайын 10 килограмм уйдун эти мамлекет тарабынан берилет. Бирок ал тартыш болуп калгандыктан ай сайын 2 кой союлуп, 45 килограммдан ашык эт кошумчаланып турат. Бизде тамактар таттуу, эттер көп, картошкаларды берет, банан, алма, бүт баарын берет. Нандар аябай сонун дамдуу. Таза, адал, өзүбүздүн колубуздан чыккан койлорду ушу балдарыбызга тамак кылып беребиз. Бул эттер союлгандан кийин атайын ветеринардык текшерүүдөн өткөрүлүп, справкасы менен алынып келип, анан окуучуларга тамак берилет. Мектепте чарбадан тышкары 3 жыл мурун 250 түп алманын көчөттөрү да отургузулган. Быйыл алгачкы түшүмүн бериптир. Бош калган чакан аянтка картошка да айдап алышат. Бул аракеттин баары ашыкча чыгымды кыскартуу менен экологиялык жактан окуучуларды таза продукция менен камсыз кылууга багытталган. Норза Аблаев, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары, Ат башы району.